Кийинки дагы бир хадисибизде пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Азирет Абу Хурайра риваят кылат экен, айтат: "Ман афтар яуман мин Рамадан", кимде ким Рамазан айында бир күн оозун ачып койгон болчу болсо, "Лам яқди анху сиямуд дахр ва инсамаху", өмүр бою бир доор, бир кылым орозо тутса дагы орозо күндүн бир күнүнө тете келбейт экен. Демек бул деген бул жаза катары айтылган хадис. Анткени эмнеге дегенде орозону кийинде эле тутуп берем деп ар кандай себептер менен болор болбос себеп менен кийинкиге калтырганын жазасы да бул. Албетте шариятыбызда ар кандай бир себептер менен, орчундуу бир себептер менен ооз ачууга уруксат берилет. Пайгамбар Азирети Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман афтара яуман мин Рамадан", кимде ким Рамазанда бир күн оозун ачып сала турган болчу болсо, "Лам яқди анху сиямуд дахр ва инсамаху", бир кылым орозо тутса дагы ошол Рамазандын бир күнүнө тете келбейт деди. Демек бул жерде биз ошону түшүнөбүз. Рамазандын урматы ушунчалык улук, Рамазандын кадыры ушунчалык улук. Рамазандын бир күндүк орозосунун сообун өмүр бою орозо тутсаң дагы, бир кылым орозо тутсаң дагы андай сооп берилбейт экендигин айтылып атат да бул жерде. Демек бул жерде билинбегени менен орозо тутпагандар, оозу ачык жүргөндөр кандай Кудайдын бир улуу берекесинен куру калгандыгынан эскертип, пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай берекеден куру калбагыла деп атат. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, мына бүгүн орозонун башталышы, мына орозо жаңы эле башталды. Ошондуктан кимде ким ооз ачык болгон болчу болсо, орозого бекем ниет кылыңыздар, орозону кармап калыңыздар. Алланын бир Рамазан айында берген өзгөчө бир Рамазандын урматын сезгенди, туйганды үйрөнөлү. Рамазанда ошо Рамазандын Алла Таала өзгөчө бир берген соопторунан, өзгөчө бир бере турган Алладан берген белектерге ээ болуп калууга аракет кылайлы, умтулайлы. Дагы башка бир хадисте Азирет Абу Хурайрадан келеткен. Бул хадисте мындай дейт: "Ман афтар яуман мин Рамадана мин гайри марадин ва урхасатин", кимде ким Рамазан айында бир күн оорубастан же бир башка бир уруксат берилген себептерден эмес, жөндөн жөн эле оозун ачып ала турган болчу болсо, "Лам яқдихи саумуд дахри куллихи ва инсамаху", бир кылым бою, өмүр бою орозо тутса дагы анын туткан орозосу ошол Рамазанда уруксатсыз, себепсиз же бир оору себепсиз ачкан орозосу анын ордун баса албайт деди. Демек, وهو محمول عند العلماء على تعظيم اسم من أفطر متعمدا. Демек бул хадис эмнеге айтылат? Бул хадис ошол орозонун күнүндө орозонун урматын сактабастан атайлап туруп, эч бир себепсиз орозону ачканга айтылат дейт. Алымдар ошондой айтат экен. Эмне үчүн? Линтикахи хурмата шахр, анткени Рамазан айынын урматын сактай билбегендиги үчүн Алладан жаза катары ошондой болот экен. Ал адам ошол Рамазандын урматын сактабай бир күн оозун ачып алса, өмүр бою орозо кармаса да ошо Рамазандын бир күндөгү алган соопту албайт экен да. Бул Алладан жаза катары экен. Анткени ошол Рамазандын күнүнүн, айынын урматын сактабагандыгынын кесепети болот экен. Ошондуктан Рамазандын урматын сактоо бул ар бир мусулмандын мойнундагы милдети. Ошондуктан Рамазандын күнүндө эч бир себепсиз оозун ачып коюу бул шариятка хилаф келген нерсе болот дагы. Бунун акыбети, бунун этеги зыян болуп калышы мүмкүн адамдын ыйманына, адамдын амалына. Ошондуктан мусулман адам баласы орозонун урматын сактап, орозодо Рамазан айында орозо кармаганга ар бир мусулман аракет кылыш керек.